Gelecekte kağıt kitaplarının orduna online kitaplar, elektronluk kitapları almashtırıp kalışı mümkün. Buga bir neçe sebep var. Birinciden bu daraktardын azırak kıyılat. Ikinciden çoğun kitapları götürüp жүрбөйсүң. Barıp teң kiçinekey nерсеге батып кетет. Аны каалаган жерге апарсаң болот. Üçüncüden e-book'tu har kандай kılıp boyop, onu da kayra ölçürüp, kalına keltirip göçürüp degende akça az ketет негизи. Ошондуктан кээ бир мамлекеттерде ушуга өтүү пландаштырылып жатат. Эми магистратура, докторантуралардын көбүнчө эле онлайн, мындай электрондук китептер менен алектенишип калды. Кагаз китептерди караган аз. Бирок башталгыч класстарда азырынча кагаз китептерди колдонуп атышат, бирок көп жактарда ошо электрондук китеп алмаштырып атат да. Бирок кагаз китеп бул албетте көп жагынан жакшы, ден соолукка жакшы, биринчи кезекте көзгө жакшы дегендей. Китеп колуңда турса андай, бул да өзүнчө эле сага бир психологический бир жакшы нерсе берет. Китеп деген эми китеп да. Бирок эми Кыргызстанга салыштырмалуу айтканда, бизде ушу китеп тартыштыгы болуп акча жетпей атканына байланыштуу убактылуу электрондук каражаттарды да киргизиш керек го. Ошондой киргизип электрондук жактан да окутуп, могул өзүнчө гаджеттер түзүп, өзүнчө программаларды түзүп, телефондо колдоно турган, компьютерде колдоно турган, балдарды кызыктыра турган ушул жагын дагы караштырыш керек азыр. Анан айтып кеткендей, бир-эки автордун китеби менен мугалимди чектебеш керек да, толук эркиндик бериш керек. Мугалим каалаган китебин алыш керек, каалаган жактан алып, кайсы тилде кааласа алсын, тиши өткөн тилге. Бирок негизги максат баланы окутканга үйрөтүш керек, жазганга үйрөтүш керек, сүйлөгөнгө үйрөтүш керек, санаганга үйрөтүш керек. Мына ушул жыйынтыктар боюнча гана мугалимдин иши бааланып, аны айлыгын көбөйтүш керек, же кемиш керек, же жумуштан айдаш керек. Мына ушул жыйынтыгы боюнча кандай электрондук китеп окуйбу же кагаз баары бир. Бирок негизи электрондук китеп арзан болмок. Анан дагы жанагындай министрликте бекитип берген китептер такыр жарабайт. 4-5 китеп бул билим берүү эмес, муну токтотуш керек.